0889 аяғы китеп сатам деген. Бизге сат, жаңы болсо китебиң. Канча бардыгы толук бу? Канча сом болот? Адресин каерде? Мен барып алып келейин. Бардык обложкасы менен. Жаңы окуу жылында мектептер китеп тартыштыгынын азабын тартууда. Анын жоопкерчилиги мугалимдерден да ата-энелерге жүктөлгөн. Бурулсын Саматованын 6 небереси мектепке барат, алар бирине китеп сатып алууга туура келип жатканын айтат. Китептердин да баасы жогору болгондуктан баарын сатып алууга чамасы жетпейт. Ошентсе да китептер мазмундуу жана сапаттуу чыкса дейт. Ана мен 6 неберем окуйт. Нөлөбөй 1-2, 3, 4 класс. Ошо 6 небереме баягы кичине баягы ата-энесине оорчулук келет экен да. Өткөндө ошо Ош базарынын Оштон жана магазинден алдык да. Ошо алипесин 500 сомдон алдык, 500 бердик. Ошо небереме алып бердик, математикасын алып бердик. Анан баягы иштеп отурган ата-энелерге кичине оорчулук болот экен да. Ата-энелер ошо 1-класс окуат, ата-энелер сөзсүз ошо математиканы, алипе, ошо көркөм өнөр, ошо жок нерселерин эжекелери айтат экен, ошолорду сатып алышат. Ош шаарында китептердин тартыштыгы көбүнесе орус тилдүү мектептерде курч. Ал эми башталгыч класстарда математика предметинде китептер таптакыр эле жетишсиз. Ал эми жогорку класстарда химия, геометрия, орус тили сабактарында китептер жетишпейт. Бул жагдай мугалимдерге да оорчулук жаратат. Анткени баланын колунда китеби болсо билим жемишин берет дешет. 1-2, 3, 4 класстын математикасы келбей атат. Ушулар боюнча кыйналып атат. Бирок бизде жок болгону менен мына базарда сатылып атат да ушу китептер. Мына 1-класстан 4-класс, орус класска дагы, кыргыз класска толугу менен базарда сатылып атат. Бизге келбей атат. Ошонун байланыштуу ошо ата-энелер ham кыйналып атат да. 7-класс, 6-класстар 7-класстыкын, 7-класстар 8-классын ушинтип неме кылып алып атат да, сатып алып атат. Мен дагы ушул аракеттенип ушул баягы эле акчага сатып алган китептерди мен кайра эле ушул балдарга алып берип атамын. Ошо неме болсун деп, мындай китеп көбөйсүн деп. Мына ушундай тартыштыктан ар бир мектеп жетекчилер башка жолун караштырып, өз аракеттери менен жетишсиз окуу китептерин толуктап жатышат. Мындай абалды мектептер ар кандай фонддордун каржылоосу менен жана ата-энелердин көмөгү менен жөнгө салышат. 7 деди эжеке. 7, 8, 9 класстардын орус тилдүү класстарында бир аз китептер жетишпейт. Мына жылда бизде атайын камкорчулар кеңеши иштейт эле. Камкорчулар кеңешинин эсебинен ошол жетишпеген китептер сатып алынчу эле. Андан сырткары баягы иштетилбеген кагаздар болот. Булар макулатурага тапшырылат. Былтыркы жылы дагы биздин мектепте макулатура абдан көп топтолгон. Ошол макулатураны саткандан кийин ошонун эсебинен дагы бизге быйылкы окуу жылына жаңы китептер менен толукталды. Анан такыр эле жетишпеген китептерди биз сөз түрдө ата-энелерге түшүндүрүү менен айтабыз. Ошол балдарга жардам берүү максатында айтабыз китептерди алып беришин. Быйыл кыргыз тилинде окуткан мектептер үчүн 7-8 класстарга китептер басылып чыгууда. Ал эми Ош шаарында макулатуранын эсебинен 2010 дана зарыл болгон китептер сатып алынган. Бирок ата-энелерге кеңешибиз бир сыйра ата-энелер башта мектепке келип программалар жаңы стандарт боюнча өзгөргөнүнө байланыштуу класс жетекчисинен толук маалымат алып, ошонун негизинде китеп алып берсе, себеби дегенде бул китептер 5 жылга дагы ата-эне алып берген китепти окуучу 5 жыл пайдаланыш керек. Ал эми быйыл болсо мамлекет тарабынан тарых китеби, диндердин тарыхы, адам жана коом, химия, анан физика китептери 7-8 класстар үчүн мамлекет тарабынан берилген атат. Буларга биз толук табыштама бергенбиз. Белгилей кетсек, өлкөдөгү мектептерде бир нуска окуу китептин жылдык ижара акысы 25 сом деп бекитилген. Министрлик муну менен жаңы китептерди сатып алуу үчүн окуу китептерге ижара акы киргизилгенин билдирген. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Пузирков, Ош ТВ.